Саламатсыздарбы, урматтуу Айтыбы телеканалдын көрүүчүлөрү. Бүгүн бизде конокто Чоң Казак кыймылынын лидерлеринин бири Сыймык Жапыкеев. Сыймык мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. 2-3 күн мурун сиз 1995-жылы соттолгон деген справканы Ички иштер министрлиги бергендигин жарыяладыңыз. Ушул иштин жагдайына токтоло кетсеңиз. Эмне болуп соттолуп жүрөсүз? Качан соттолгонуз? Андан кийин прокуратурада кантип иштедиңиз соттолгон болуп алып? 95-жылы мен бая күнү бул шайлоо деп эле шайтан оюндар чыгып атпайбы, эмчи монда пандемия болуп атсачы. Анан эми все-таки деп туруп, жана справка о несудимости алып коелу дегенбиз. Жаркын байке, Максат байке болуп барып 200 сом төлөп коюшат. Эртеси күнү барсам, привлечен к уголовной ответственности дейт. Анан тиги кыздан сурадым, эмне болуп привлечен десем, тиги кыз кайра менден сурайт, эмне болуп ошо привлеченный болдуңуз эле депчи. Мен айттым, мен ИЦТен сурайын деп келбедимби? Силер кайра мени, не знаю, бизде бир кагаз бар экен, карточка бар экен, 95-жылы соттолуп турсуз дейт. Айттым мен кана приговору. Бергилечи мындай көрөйүн, эмне болуп соттолуптун. Жөн эле ушинтип коюшту. 95-жылы привлекался дейт. Айттым, 95-жылы хорошо соттолуп айтсам, 2000-жылы прокуратурага кирип, 2015 жыл иштедим андан кийин. Сиздин эсиңизде барбы? 95-жылы балким бир иштер болгонбу? Канча жашта элеңиз? 18 жашта болуппайм мен. 18 жашта биринчи курста юрфакты окуп атам мен. Кайсы эмне кылайын? Такыр эсиңизде жок. Сыймык мырза, Сыймык Жапыкеев деген азыр эми бир феномен десекпи, же бар да, бир ат бар. Бирок ушул жагдайга жараша социалдык тармактарда бул прокурор болуп турган мезгилинде эмнеге муну айткан эмес, неге мамлекеттик кызматта жүргөндө айткан эмес, бул каяктан чыга калды, эмне кылып койду деген суроо бар. Менин дагы суроом ошондой. Сиз эмнеге ал учурда айткан эмес, эмне кылып койдуңуз? Аны туруп эле каяктан чыга калдыңыз? Туруп эле Facebook'тан чыга калдым, туруп эле. Мен бар элем. Мен кыргыздын жаранымын. Тура 15 жыл прокуратурада иштедим. Биз мындай снизов иштедик да. Нештатный сотрудник, ана стажер, ана мындай болуп, моолардай болуп эле бир уголовное дело кармабай эле келип генпрокурор болуп калган жокмун дачы. Мен снизов башталды. Снизов следователь, помощник прокурор, зампрокурор, прокурор управления, прокурор отдела бияка келип ушундай болуп эле иштеп жүрдүм. Ошондо деле ушундай болчумун. Ушунда азыр кандай бул характер, это с рождения болот. Ошондо деле мисалы зам генеральный тиңде мындай ушуга не согласен болсом кирип, момундай болуп атат, маягы мындай болуп атат. Маягы болбойт деп эле айтчумун да. Анан мени көп жактырчу эмес ушу прокуратура системасынан эч кимден коркчу эмесмин. Ал ичинде өз ара эми бул прокуратура система өзүнчө бир системада, өзүнчө бир органда. Бул өзүнчө бир чоң бийлик. Бирок мен аякта генеральный прокурор, же зам генеральный, же прокурор области болуп иштеген эмес, мен тергөөчү болуп иштегем. Мен тергөөчү болуп иштегенде көп кишилер адилеттүү камалган, көп ущербтер төлөнгөн. Ошол мен анан прокуратурадан өз эмем менен арызым менен эле кетип калгам. Жана Жаныбек Салиев деген ошол жерде бир эме бар. Начальник управления бар. Да, непорядочный человек өзү. Жаныбек Салиев деген. Салянов алып келген. Ушу итакмаган чыгарды прокуратуранчы. Каалаган эме. Ошо дырдактады да. Анан ошол кезде мен кабинетине чакырып алып, мен дагы кагып силкип, сөгүп сагатманчы. Анан ошол жерде экөөбүз согушат экенбиз кабинетинен да. Анан ошо менин үстүмөн арыз жаза берип, рапорт жазып Саляновага, Жаныбек Салиев. Анан мен койчу деп кетип калгам генеральный. Мен Октябрьский прокуратурага помощник прокурора кылып салышкан. Аякта бир 2-3 ай иштеп, анан ошол жактан заявление жазып кетип калгам. Кыш мезгилинен кийин Чоң Казак кыймылы түзүлүп, сиз бир канча байлардын атын атап, алардын коррупциялык иштерин териштириш керек деп талаптарды койдуңуз? Койдум. Аябай өзүмдүн на свой страх и риск койдум. Башты сайып туруп койдум керек болсочу. Эмнеге ушундай эле жашоо боло берет? Эмнеге бир Кыргызстанда 300дөй комитет 300 дегендей бир эме бар да, бир 300дөй олигарх бар да. Политик, олигарх ушундай. Ошолор эле бирөө кетсе бирөө, бирөө кетсе ушул эми
Булардын небересине чейин политикага кирди. Жана Үсен Сыдыков деген бар эле. Үсен Сыдыковдун өзү депутат болду. Баласы жогорку кеңешке болду. Небереси гор кеңешке, ушундай да. Бүт бары өзү баласы ана неберелери болсо гор кеңеште да бүт барлыгы депутат. Ушулар эле да. Анан ушуларга бир каршы чыгып, мисалы мына Муралиевди айттык элек. Кандай гана коррупцион иштерге малынганына $85.000 алат деп айттым эле, аны бир жан текшерген жок. Сарпашевди айттык эле, кумтөрдү жепиптү. Сарпашевдин градиент менен бүт паспортто 3000 паспорт сатуиттирде ошонун малында чыкпады эле. 3000, 10.000 паспорт жок деп кана берип эметпейт Сарпашев. Ушундай жана социалдык тармакта Сыймык Жапкеев эч кимисинен эч кандай канча бир 10 чакты кишинин атын айттык элек, эч кимисине чара көрүлгөн жок. Сыймык Жапкеевдин алы кары картаң саясатчыларга маалыматтык, финансылык, саясий ресурсу жок саясатчыларга анан ырчы аялына эле алы келет, калгандарына алы келбейт деген сыяктуу сөздөр жүрүп атпайбы? Буга кандай дейсиз? Эми ушу кантип болсун ошентип. Мен кыртыгырдан чыгып сүйлөгөн жокмун да. Facebook'tan esen баарында Facebook бар айтпай өзлөрү делечи. Ушу эмне Сыймык муну айтпайт, тигин айтпайт дейт да. Мисалы мына Жумалиев, Муралиев, Сарпашев, Иса Өмүркулов сыяктуу мисалычы. Дагы толтурада Акылбек Жапаров. Ушулар бир 30 кишини айтабыз дедик эле, мисалычы. Но бир эле кишини айтканда сразу канча миллион сом мындай болуп, мындай эметип калдым да. Канча жолу сотто жүрүм, канча жолу РОУда жүрүм, канча жолу МВДда жүрүм, ушундай. Кол бошотпой салышат экен буларчы. Бүгүн биякта сот, эртең мынтип алып, эртең тиякта, анан биякта ушинтип эле да. Ушинтип аймай кылышты. Ушуга бийлик мени бут тозду да. Эми Жумалиевдин арызы менен эмнеге иш козгойт мага? Азыр бүт баары по порядку. Мына 10 киши айтак азыркыларга чейин айтабыз Кудай буйрса. Азыркыга чейин бүт кандай эмне менен жешкен кодекси только для олигархов жазылыптыр. Акчаң жок сен. Никто. Бул кыргыз эч кимге ишенбейт экен. Ушу ишенбеген эле экен. Бул кыргызды алдаш керек экен. Только алдаш керек экен да, алдасаң ишенет экен. А чын айтсаң, кайра бирөөнүн проектиси, тигинин проектиси, мунун проекти. Мен деле высшее образованный, мындай смышленный эле адаммын да. Мындай воображениябыз бар, мышлениябыз бар. Көп окуганбыз, чокуганбыз дегенде көп жер көргөнбүз. Анан ошонун жерин баарын көрүп келип, анан айтпайм бир 50 мамлекет көрүп, мындайчы бир 100 канчадай шаар, мегаполистерди көрүп, эмнеге Кыргызстан ушундай эмес? Эмнеге мисал Сингапурду көрүп эле өчүп калгам? Эмнеге? Абасынан бөлөк эчтеке жок экен. Суудагы мисал Гонконгду көрүп, мисал канча эмелери бар ушундай жерлерин көрүп обидно болот да. Бизде 30 жылдан бери эле ушулар 300 киши буларды улатып, айтак бүт тетиги Акаевдин башынан эле келтат кландарчы. Ошо кландар азыр ушул Сооронбай Жээнбековдун бүт курчап алган ошо. Азыр бизде деген эме жок мындай айткандачы. Будущий көрбөй турам, эгерде ушундай эле шайлоо болсо, азыр кайра эле ушу Чимкирик менен жегеним Кыргызстан, жанагы Аракстан деген эмелер бар, партиялар. Кайра эле ошолор келсе бүтөт ушу мененчи. Булар деген ойлобогон кишилер да өзүнүн эмесинчи. Буларга только бийлик керек, ушул схеманы эле кармап туруш керек болду. Азыркы коррупция, азыр болуп аткан коррупция Сицилия чебухада. Сиз Жумалиевдин соттон утулуп калдыңыз. Билишимче. Ооба. Утулуп калдым. Муну кандай абалайсыз? Эл утулуп калдым. Мен эмес. Мен ушуну көтөрүп бердим. Бир олигархка чыккылачы дедим. Утулуп калдык. 10.000 сом, 10 миллион сом деген Кадыр Баркы
10 000 сом экен көрсө. Коюлгандын 0,1% берилди. Коюлгандын. Сыймык мырза, сиздер чыкканда Жапыкеев, Чоң Азат кыймылы бул кайсы бир бай адамдардын же бул мамлекеттик коопсуздук кызматтын же башка чет өлкөнүн проектиси деген дагы сөздөр тараганда азыр деле андай суроо бар. Кимдин проектисиз? Эч ким проектisi эмеспиз. Эми кантип бирөөнүн проектisi болом? Кимдин проектisi болоюн айтсаңар? Райымдын проектisi болоюнбу? Же президенттин проектisi болоюнбу? Кимдин проектisi болоюн? Ким? Элдин эле проектisi болуп атабыз. Эл менен эле, бирөө менен деле кошулуп, мынтпай эле, ошо эл менен эле кошулуп алышып атабыз да. Бул элди деген ушу кыргыздын башы бирикпей койду да, бирикпейт экен да, ушундай жерлер бар экен да. Бирок сөрөн эле, бул мунуку. Райымдики, анан президенттики, анан Кремльдики деген да бар эми. Кремльдики деген эмне ошол жактан бир аналитиктер жазып коюп Чоң Азат жөнүндө ошону айтып атышат да. Чоң Азаттын айланасына биригиш керекпи же сиздер дагы башка бир партиялар менен биригишиңиздер мүмкүнбү? Мен депутат болушум керек же, министр болушум керек же, генпрокурор болушум керек, желание болот да. Менде андай желание деле жок, мындай депутат болоюн. Азыр бул партия мисалы Максат Мамутканов башкарат. Максат Мамутканов. Ошолор кандай? Мисалы Жаркынбек Байке, Улан Эсенбожоев дегендер бар бизде. Ошолор барабыз десе барабыз. Барбайбыз десе мага андай деле эмес да, депутатка чуркап, анан депутат болоюн. Болбойт. Ушул эле кайра мурун чимкирик десек азыр эми ошо какырыптар келип калбаса болду. Ушундай эле. Азыр могу көрүп атпайсыңарбы? Тың балдар ушул Жегеним Кыргызстан, Чимкирик, Аракстан деген партиялар бар. Ошолордун эшигин ачып берип атпайбы? Мисалы, мага эмеден Нарындан уже бир 5-6 киши чалды да. Улан Бакасов деген тааныбайм бир жигит бар экен. 9 эме алып бериптир. Скорый помощь Нарынга, каждый районуна. 100 ИВЛ алып бериптир. Чыгып толтура экен да. Анан чуркаганы ошол Чимкирик деген партияга эмек жүрөт дейт, мисалчы. Бир партияга чуркап жүрөт дейт, ошого эмес. Эми ушундай балдар коррупциянын эмесин эшигин ачпаш керек да. Илгеркелердин эле, илгеркеле партияларда азыр 120 депутаттан болду, экинчи депутат болбойм деген бирөө да жок. Баары келет жатат, баары ментип кошулуп алышып. Чоң Азат партиясынын потенциалын кандай балайсыз шайлоодо? Саясий опытыбыз аз биздики. Биз саясатчы эмеспиз, эч кимибиз. Эч ким саясатчы эмеспиз. Мисалы, Текебаев мисалы саясатчы, мисалчы. Авангард саясатчы деп айтылат, керек болсочу. Алар саясатчылар, алар ушундай только саясий конъюнктуралар менен чыгышат, биякта мындай кылышат. Биз эми жаш да, мындай айтканда жашпыз. Мындай эмебиз жок. Биздин политический мындай навыктарыбыз жок. Биздики эркекче эле мындай кылып, мындай десек мындай. Ушундай эле да, эркекче эле сөз кетиш керек. Азырчы мисалдар бирөө менен кошулам десең да, кошулсаң да эркекче кошулуп, эркекче эметип мисалчы. Кошулганда деле азыр көрбөй атабыз, таза эмелер мененчи. Көрөбүз бизге мындай шайлоо же эме бул биринчи эмеде турбайт биздечи. Бизде могу коррупцион системаны кантип ушуну эметиш керек. Ошол эле. Депутаттык мандат деле маанилүү эмес, эл өзгөрүш керек, системаны өзгөрүш керек деп атпайсызбы? Революция жүрөгүндө болуш керек. Кыргыздардын аң сезимичи бул бир устукан эт менен эле алданып калган эмелер экен да. Бир эле устукан, бир койду соёт экенсиң, бир 15 кишиге тамак берет экенсиң, ошо 15 киши мисалы всё, бир партияны сүйлөп калды деп кетип беришет экен. Ушундай экен да. Алдаган кишилерди жакшы көрөт экен элчи. Канча көп алдасаң, азыр мен троллейбусту бесплатный кылам, самолетту Москвага бесплатный кылам десең, ошону ишенишет экен да. 2 жолу революцияны башыбыздан өткөрдүк. Бул жолку парламенттик шайлоодо элдин
ой өзгөрдүбү же баягы эле кайра эле устуккан, акча, жердешчилик? Пандемияда кичине өзгөрдү да. Пандемияда кимдин ким экенин билишти, туугандары ким экенин билди, аялы ким экенин, күйөөсү ким экенин билди да. Туурабы? Эми азыр ушул элди ойготуш бул эң эле тяжелый нерсе болуш экен да. Махатма Ганди мисалы Индияга келип, өзү юрист, мындай полотенцени оронуп алып эле айтып атпаймынбы? Ушул бүт Индияны кыдырып чыгып 5 жолу жөө, могу эмес да жок, даже чокою да жок. Жөө жылаңайлап кыдырып Индиянын ысыгын билесиңер кандай экенинчи. Ошол бүт индустун баарын бир эмеге мет койбоду. Бир тууга чогулуп койбоду. Миллиард деген индусту бир эмеге эметип, анан Англияны кубалап чыгышты. Булар болбосо бир 700-800 жыл кул болуп жашаган эл болчу Индия. Эми азыр карачы кандай өсүп кетти. Бияктан элге айтсаң, кайра ай булар деген тигин немеси деп эле ушуп экен да, кыскасы. Только жаманчылыгын көрөт экен да бизде элчи. Мындай. Бирок эми элге да рахмат, азыр мындай көп мындай ойгондуу, мындай көп аң сезими намного эле мурдакыдан бурулуп калды. Мурдакыданчы. Семен мырза, акыркы сот процессиндеги сиздин утулууңуз, социалдык тармактардагы жанакындай ар түрдүү сын сөздөр сиздин кичине демиңизди кайтарып койгон сыяктуу сезилип жатат да мындай. Мен просто өзүм депутат да болгум келбей эле. Мен нервимдичи сахарым 16. Сахар 16. Мен нервимди коротпой элечи. Мындай спокойно эле. Мисалы Максат Мамыткановдор эмеге чоң казатын аттантса, мисалчы, баары мен аттанабыз. Аттанбайбыз мен мисалы. Ага, эмем жок да, мисалы. Партияда ырк кеткен жокпу? Себеби биз угуп калабыз да, лидерлердин бири кетип калды деп, анан акча бөлүштүрүү маселеси чыгып атат. Мелис Аспеков ачык эле бир маалыматты таратып чыкты. Ушундай экен деп атпаймынбы? Бирөө, мисалы, чоң казатты мындайынан бир корабль жасап алып, мындай апаратсаң, Мелис Аспеков чоң казатта вообще тиешеси да жок. Бул Мелис Аспековду Жумалиев өзү чакырыптыр, анан Куран китепти карматыптыр. Мен жиберген эмес Мелис Аспековду бар деп, өзү эле Куран кармат, өзү эле эмет. Анан кийин мындай жакшы корабль мындай акырынан келатсаң эле, чоң казатка вообще тиешеси жок эле бирөөлөр бул мындай кылды, бул мындай кылды эле. Мина тыштай берет экен да. Мина, бомба мындай чытап кетип беришет экен да. Ал барбы, жокпу? Анан эл ай атаң көр, биз силерге ишенсек, анан мен деген ушундай эмелер болду да. Баары калп. Ал акча тууралуу эмес. Канат Хасанов башында 3-чү болуп кирген, мисалы, 3-чү болуп киргенде эле эми бул бизге жанакындай юридический фирмасы бар экен, анан бирдеме болсо адвокатындачы мынтип келатса, ошо башынан эле Сооронбай Шарипов бизден бири отуруп соке деп койду. Сен соке дебегиле. Анан Сооронбай Шарипович деп до конца айткыла, анан президентке катуу сүйлөбөгүлө. Ушинтип эле да. Мисалы, мен бирдеме сүйлөп келатсам деле далга чаап эле, көрсөңөр керек мындай. Далга чаап эле, анан мынтип эле токтотуп эле, анан кухня дебитти чыгарайын десем, мисалы Канат Хасанов эң биринчи үйгө келип, ай чыгарба деп. Ушинтип эле да. А биякта деген андай жок. Мисалы, тыйын, тыпы, бунун баары ушак, ушак эле. Мисалы реформа деген чыкты. Реформа. Эмечи? Ошондо голубойлор чыгыптыр деп койсо эле бүттү. Дүйнө жүзүнө 1,5 миң голубой чыкты болуп калбадыкпы? Туурабы? А может 3-4 бар арасында. Туурабы? Ушундай эле кылып кое беришет экен да бул. Эми Мелис Аспековдуку өтө. Мен ошондон кийин блокировать этип койгом, сүйлөшпөй да койгом ушу бала мененчи. Ушу Мелис Аспеков сүйлөшпөй да койгом, блокировать этип. Даже с ним не хочу на эту тему говорить. Это просто туруп туруп эле ушакты алып туруп эле. Ушак эмес, калп да бул. Ушак болсо да жакшы да, ушак деген ошол эмеден барат да какой-то. А бул калп деле урат атпайбы? Анан тиги урат, мындай урат, ушинтип эле анан могу эмеси кыйын экен да. Бир киши мындайчы. Бирок кыргыз уникальный эл, биригип кетет бир күнү. Бир күнү биригет. Ошондо саясатчы эч кимди укпайт го. Бир биригип кетсечи. Эч кимди укпайт.
социалдык тармакта фейк аккаунттарды ачык эле жазып калышат. Сыймык Жапыкеев саясатчылардан шантаж кылып акча алат. Жок, мен өзүм порядочный адаммын. Бир тыйын алган жокмун. Жумалиев жиберди. Эмне дейт экен, дегеле айтсынчы, мени ушунча тапит этпесинчи дейт. Ушу бир Жапыкеев чыгып алып тажатты, короче. Ага чейин клубке жидиле айткан, тигидиле айткан, эч ким мындай болгон жок да. 24 же. Мен айтсам, ушундай болуп кетти Жумалиевдикичи. Неге эле Жумалиевди, мисалы үчүн, мен бүгүн окуп калдым. Канча предлагать этти. Мисалы, эчтеке кой дедим, бар дедим. Мисалы, бирөөнүн дагы мен акча алган эмесмин. Мен андай адам эмесмин, мен шантажер же бир мындай, мен порядочный адаммын. Мен бирөөнү тапит этсек, до конца тапит этебиз. Акча алып алсам, айтсын, чыгарып ийишпейби, булар наоборот жакшы да азыр. Мына менде бумага айтып атат деп жаздырып же бирдеме чыгарып ийишпейби? Кана? Андай жок демек. Жок да, зачем андай? Биякта деген мекен деген эле бир тема бар азырчы. Мекен. Бул мекен деген бул партиядан да өйдө турат. Бүт барынан өйдө турат мекен деген. Ушу мекен ыйык болбой койду да кыргыздарга. Мекен ыйык болбой койду. Кыргызга үйү ыйык, машинеси ыйык, семьясы ыйык кыргызга. Партиясы ыйык, мекен ыйык болбой койду да. Канча партияга чакырышты, келсең эле качан канткенде партия оңолот, канткенде партия фракция болот. Ушул эле канткенде Кыргызстан эме деген жок. Канча эмелер бар азырына, өтөбүз деген фракция. Бүт эле баарында эме программа жок, жөн эле программа. Бул ушундай мезгилде кандай программа жазба, эчтеке орундалбайт. Анткени бүт коррупция. Биринчисинен бомшуна чейин коррупция. Эчтеке болбойт. Биринчи деген адилеттүүлүктү алып келиш керек ушул жака. Акыйкаттыкты, калыстыкты алып келгенден кийин анан кийин эмне деген программаны болсо ошонун баары өтөт. А бизде азыр жөн эле бир программалар жазып, эчтеке өтпөйт. Кыргызстан гана троллейбустун баарын бесплатный кылабыз деген. Бүт төрөлгөнгө 5000 сомдон беребиз. Баарына үй жокторго үй салып беребиз. Иши жокторго 100 000 деген иш алып. Кана? Эми жөн эле да ошо кыргызды алдаш керек экен да, азыр мен да чоң казатты качып алып эле, бир баарыңарды күйөөсү жокторго күйөө таап берем деш керек экен да. Ушундай экен да. Мисалы, аял жокторго аял таап берем деп эле ушундай алдаш керек экен да. Азыркы эле парламентке сыңгып, жана чимкирик деген сыяктуу. Ушулар кайра келет деген да ой бар да. Бизде мамлекетти олигархтар криминал башкарып калды. Олигархтар менен криминал башкарып калды. Биздин властьты. Президент марионетка. Мындай эле. Ак сууга барып картошка карап келсе, ак сууга барып картошка карап келет, тиги эме Карабалтага барып форель ачып кел десе, форель ачып келет. Форельди эмнеге ачасың? Форельди мен да ачпашым керек да. Ал форель, сен прикинь, өзүң форель ачып атасың, өзүң эле ачып бер да, аны эмне? Айыл өкмөттүн да кереги жок да, чакырып. Эмнеге президент баш керек? Тетиги Абылгазиев 3 жол көрүн, 3 форель ачты. Бизде форельден бөлөк эчтеке жокпу? Жок да, эчтеке жок. Государство деген вообще чирип түшүп калган государство. Дагы ушулар шайласа, чирип түшүп калат. А бирок это будет поздно. Мамлекетсиз эчтегеси калабыз. Акыркы күндөрү сиз президентке да өтө чоң сындарды айтып атасыз да? Жана айланасындагы адамдар. Эми кантип айтпайсың? Июльда 1250 киши өлдү. Черный июль болду. А булар баары ништакта отуруп эле, все хорошо, баары сонун, баары жакшы, короче. А бул өкмөт деген 640 миллион долларды алып алып, каалашындай жешиптир. Эми аны деген өзү эле жей бербейт өкмөт. Жогорку кеңеш, бүт баары, үстүңкү бүт баары жешет аны, бүт жешет мен. Мисалы, 1250 киши өлдү, 640 миллион доллар жок. Короче, 640 миллион доллар келген 6 койка жок деп кой. Анан кийин баары минтип атканда жөн эле минтип атабыз. Больницасына барсаң, эме дары жок. Сайперген киши жок. Вообще Гансиге бардык мен келинчегим, Ганси ужас, тияк ужас. Эми ужас болду да. Анан биякта деген айтыш керек да. Айтканга туура, кана экономикасы. Кана түнкү саат 3-тө ойготсоңор деле баарын чечем деп эле. Любой моментте ойготсоңор чечем.
зарплата четкий болот. Мен политик эмес, мен жөн эле эме жаран катары айттым да. Кана ошонун баары. 35 коррупционерди баштасын баарын. Кана. Ошону эле айтып атабыз да биз. Биз деген бул президент Кененбаевдин президенти болуп калды. Жогорку Кеңештин президенти, Кененбаевдин президенти, анан өкмөттүн президенти. Качан элдин президенти болот? Эмне ак суу коруп эле картошка карап койсо эле элдин президенти болуп калабы? Же кызы барып эле волонтер болуп койсо эле элдин президенти болуп калабы? Эл нааразы да бул президентке. Бул эмеден эле караш керек да, бул соцсеттен эле. Эгерде Японияда 12%ке эмес түшүп кетсе тигил Facebook'tan эле, аларда бүт Facebook'tan Японияда. Голосованиясында Facebook'tan бүт бары. 12%ке премьер-министрдин авторитети түшүп калса кетип калат экен. Все деп эле. А биздики нөлгө түшүп минус 4000ге түшпөдү. Минус 4000 лайк бул. YouTube'da эч ким бирдеме коюп, анан 4000 лайк, дизлайк албаптыр. Эч ким коюп, даже ужас бирдемени коюп, 4000 дизлайк албайт экен. Өзүнүн элинен уялып, дизлайкын өчүрүп салат ба, комментарийинен бери өчүрүп. Просто эл көрүп турат да, мен айтпасам деле. Ушуну эле айтып атам. Мен президентке мисалы, как личность мындай тийишкен жокмун. Но бул элдин атасы да 1200 киши өлтүрүп албады. Бакиев 13 эсеге өлтүрбөдү. Мындай айтсакчы. Бакиев менен 80, 100 киши деп койчу баары менен. Ай бакта 1200, 12 эсеге өлтүрбөдү. Өлдү да, бул бизге атылып өлөбү? Өлүп атат да. Кыргызстанда показатель бүт барына коэффициент 0,5 экен, 0,5, 0,4, 0,1 смертность. Биздики 1,28 экен. Ойлосоң, эмнеге биз өлөбүз? Анткени фарма компаниялар өзүнчө бир мафия, дарылар бизге баш ийбейт, өкмөт өзүнчө. Бизде ток эле акчаны алып келет, жанагы грант эле жер байынтеткенге билет. Ушу Кыргызстан ушу 30 жылда бир 40 миллиард доллардын эмесин жеп салды окшойт. Ушу эмелерчи. Мына Европа бир уже бизден, короче, эмени Кыргызстанды жаап койгула деди. Россия көрөйүн деген көз жок болуп калган окшойт элечи. Эчтеке. Катар менен эле иш кылабызбы? Сиздердин чоң азат кыймылын Бакиевдин дагы проектиси деген сөз бар. Буга жооп берип кетпейсизби? Мен Бакиевди просто мындан жарым жыл мурун, 1 жыл мурун ошо чоң азат чыга электе. Мен мо эки президентти салыштырып, мисалы, мен көрдүм да Бакиев эмне кылганын, просто мен Бакиевди мактаган жокмун. Просто 500 школ салыптыр, тигини салыптыр, муну салыптыр, анан жанагы эме көтөрүлүп кеткен, ошонусун эле айткан. Ошо мындай болуптур мындай. Мен Бакиев менен кайнасам каным кошулбайт. Мен Бакиевди көргөн да эмесмин, сүйлөшкөн да эмесмин. Мен киммин аны менен көрүп сүйлөшкөндө? Мисалы, ал эч ак эле тиякта жүрөт. Азыр сөздөр жүрүп жатпайбы? Бакиевдер кайсы бир партияларды каржылап, анан бийликти алган атыптыр же баягы. Бакиевдердин заманы бүткөн, короче. Атамбаевдики бүттү эле, ошондой эле бүткөн заманы. Бакиев эмес азыр таза Жапыкеевди биз чыга албай атабыз. Же дагы бир чоң азат деп чыга албайбыз. Бакиев бүткөн. Но мисалы мен мындай адилеттүүлүк менен айтканда Бакиевдин маалында ошондой жанагы экономика өскөн, анан жанагындай 60 тыйын киргизип, свет өчкөн болду андайчы. Ошол эле. Анан бир 3-4 киши өлдү, эме болду. А бир 5-6 кишини атып кетишти бошум. А бuyakta 1200 киши атылбай эчтеке болуп өлбөдү. Кыйналып өлүшпөдү, больницага жетпей. Ошол эле. Сравнение ушундай эле. Айтсак мен эч ким, мен мисалы бул президентти да колдобойм, Райымын да колдобойм. Бакиевин да, Акаевин да, Атамбаевин да бүт баары сызга отурулушту бүт баары. Сиз айтып калдыңыз, карапайым адамдар үмүт артып, айланабызда жүрөт деп, акчасынан бери чогултуп берип атат сиздерге. Ушул карапайым адамдардын үмүтүн актайсызбы же ара жолдон бир башка жака бурулуп кетесизби? Жок, андай болбойт. Үмүт актайсызбы? Андай болбойт.
үмүттү мен актабашым керек элдин. Элдин үмүтүн өздөрү мына туруп берелик биз чоң казат. Эл эметип туруп анан чогуу акташыбыз керек. Мен жалгыз эле жатып алып кантип актамак элем? Мен эмне депутат белем же ген прокурор белем. Ай мен бир кухняда отурган эле бирөөмүн да. Бир эле жаранмын да. Мен мисалы чоң казат десем мен официально лидер да эмесмин мисалчы. Мисалы мен чоң казат десе мен член да эмесмин азыр мисалы айтайын. Просто чоң казаттын идеясы, идеологиясы жагат, ошон үчүн айттым. Буну деген мен кантип мен эмне президентминби же депутатмынбы же премьер-министрминби? Мындай ушундай болот да, эл артат. Эметкиле баарыңар. Келгиле, анан кийин арталык. Анан баарын эле мага жүктөп коюп, анан эртең Садыр Жапаровду камап салса, атып кетсе, эне ушул деп коюп отурат да, просточу. Бул элди азыр Кудай буйрса ушуга иштешибиз керек, только элдин аң сезимин көтөрүш керек экен. Бүт. Чабандан баштап бүт баарына чейин аң сезимин көтөрүш, Махатма Гандида иштеш керек экен да. Баары өзүнө келсе, ясно, 300 коррупционер бар. 300 коррупционерге 6 миллион ел бар. Генералдык прокурор деп калдыңыз. Сиз да өзүңүздүн эфириңизде ушу сөздү көп айтат экенсиз. Мен генералдык прокурор койсоңуз, коррупционерлерди кустуруп Кыргызстандын карызынан бат эле кутултуп коем депчи. Мисалы үчүн мейли дайындалдыңыз деп коелук. Биринчи, экинчи, үчүнчү кадамыңыз кандай болот? Жо, мен генеральный болуп жалгыз эле даярданып калганда атып кетчү чөйрөнү. Окумуш эгерде СМБ мындай, СМБ менен генеральный прокуратура бүт баары жакшы деш керек да, ген прокурор. Мен мисалы плох тот солдат, который не мечтает быть генералом дейт. Плохой. Ошону эле айтып калам мен. Эгерде мындай да программа, туда-сюда деп эле ачпай, биздечи чоң казаттык бар, жок, бар деп эле бар бизде. Мисалы генеральный прокурор болсоң, бул деген мыйзамдын ээси да. Ушул ген прокурор адилеттүү болсо, бүт Кыргызстан адилеттүү болуп калат. Ген прокурор мындай болсо баарында болуп калат да. Анан мисалы ген прокурор келсең, мисал айтам да, Кудай буйрса келсең. Мисалы бир жылда жөн эле бир 15-20 миллиард долларды койдуруп коесуң. Жетеби ушундай эле сөз мисалы. Койдура албасаң, мисалы, анда катын болоюн деп коштук го, мындай жөн эле сөздөчү, мындай разговорночу. Или мындай болоюн деп ушундай сөз болот го, ушундай. Мен мисалы кухнядан отуруп, ушу бир 10 олигархтын шайын аударып салдым да, мындай айтканда. Эмне кылып шайын аудардым? Жумалиев 2 ай только имуществосын переписывал ходил. Бул деле убара да. Туурабы? Канча мындай эмет жүрдү. Эгерде мисалы просто эл билбей жатат. Эгерде ген прокурор болсо мисалы, депутат, премьер-министр эч кимди карабайсың. Президентке чейин карабайт. Эгерде таза ген прокурор болсо, президентке керек болсо иш козгойт. Эч кимде комиссия кылбай эле, жогорку кеңештин өтпөй эле, өзү эле иш козгоп коет. Анан ген прокурор болуш бул адилеттүүлүктүн чокусунда болушуң керек. Буга кызыксаң бүттү. $1 эле кызыксаң бүттү, ошондон засосет. Всё. Буга кызыкпай, элдин эмеси деп туруп иштесең, бир жылда бир 20 миллиард доллардычы. Короче, 10 олигарх деле айтып берейин мисалы. 5 олигархын ген прокурор Кыргызстандын карызын төлөтүп койгонго мүмкүнчүлүгү бар. 5 олигархты да таап туруп, Кыргыз элинин бүт банктардын карызын төлөтүп койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Бизде ушундай көп байлар көп да, ушундай непорядочный мындай. Мисалы, Шоро бай адам. Шорого эмне дейсиң? Эчтеке дей албайсың да. Эмне жарма жаза дебейсиң да, агачы, жазаба дебейсиң да. Ага, эмне деп тиешесиң Шорого мисалы? Эчтеке деп тиеше албайсың мисалы. Туурабы? Ушундай эле Шорого окшогон порядочныйлар бар. Аларга тиешпейсиң, эчтеке эметпейсиң. Но непорядочно эмени канын ичип, мамлекеттин канын ичип байыгандар бар да. Сен Мырза, сиз Фейсбукта баракчаңызга жанагы бийликти сындаган же ушундай бир видеолорду чыгарып каласыз да, башка адамдардын жөнөткөн. 2 күндөн кийин эле ошол адамдар кечирим сурап чыгып калып жатат. Ошол жери туура айтасың. Мага толтура киши ушуну салды да, ушуну
эмеден мисалы WhatsApp'tan же жана Facebook'tan салып ет да, Messenger'dan. Анан салып койсун, чыгарып койсун тияга. Бүт барын кечирим сурат. Канча штаб ачсак, ошончо штабты десятка СМБ жаптырып чыгышты. Канча штаб ачылды, барын коркутуп, бүт сплошной коркутуп атат. А жанакынтип чыккандарды, мисалы 7-9 бир бала чыкпады беле. Сакалчан бала, аябай. Ошону кечинде барып эле тепкилеп туруп эметип коюшуптур. Тепкилеп туруп каралар эле го муну. Муну фин полиция барса же МВД барса, ай бара бер деп котту, эмне сен преступник менен. Муну каралар кылды го. Эми мен ал мисалы 7-9 бала менен таанышчылыгым жок. Мисалы бирок ушундай жүргөн, ушундай эле кечирим суратып атат бүт баарын. Но это очень некрасиво. Мисалы азыр бирөөнү деле өкүртүп ашатып сөгүп турган келсе, сразу кечирим сурап кое бериш керек ал. Эчтеке болбойт. Сөгүп туруп кечирим сурай бериш керек. Айтып туруп кечирим сурай бериш керек. Эчтеке болбойт. Андан башка эми бул кечирим сураткан бул уят нерсе да. Сөз эркиндиги кайда, өзүнүн ой пикирин айтыш кайда? Биз эмне 37-жылда жашап атабызбы? Мындай бийлик такыр туура эмес кылат. Ушинтип эле давить этип кете берсе, чыйкан бар уже. Айтып эле коеюн. Чыйкан бар. Чыйкан билесиңер кантип айыгат, өзөгү менен алат. Чыйкан бар, мынтип турат, бир күн вулкандай атылып кетсе чыйканчы. Болобуз. Бул эл деген 2 революция кылган эл, бул жөн эле эл эмес мындай. Жөн эле бир казак эмеспиз биз. Мынтип эле 35 жылдан бери шапалак менен чаабыр жаткыра бергенде. Бизде автомат менен атса таш берчи деген кыргыздар толтура. Таш берчи дегенчи, таш менен согушабыз дегендер. Просто элдин эмесине келтирбеш керек, кондициясына жеткирбеш керек да. Бирок азыр ушун кечирим суратып, ушундай ушинтип эле элдин башын эметип атат да. Ошол эле социалдык тармактагы сизге берилген көп суроолордун бири Жапыкеев ушинтип элди дүрбөтүп коюп, анан чыкпай коет, анан буйтап кетет, качып кетет. Эл өзү турсунчу биринчи. Эл өзү турсунчу. Кана. Мисалы, кана чыккан. Мисалы, Садыр Жапаровдукунда 1500 киши жүрсө, ошонун 700 кишиси оперлер жүрдү. Мындай кийинип алышып. Ал Садыр Жапаровду мен эметкен эмесин жүрүгүлө чыгал депчи. Жүрүп чыгал десек, кайра Садыр стоять баарыңар токтогула деди. Токтоп калдык, болду. Садыр чыкпады деп атса, Садыр каякта жатат, тиякта жатат. Азыр баары чыксак Садырды өлтүрүп коет эртең эле. Ал түрмөдө жатат да. Мындай түшүнүшпөйт да элдерчи. Азыр баары чыгып эле эртең эле өлтүрүп коет Садырды. Эмне өлтүрөйүн деген эмес беле бир жолу, билесиңби мындай. Эртең өлтүрүп коет. Садырдыкы мисалы бүт баары мындай, келген баары бүт баары эме да. Ушундай болчу да. Мына аягы эмне болду? Мындай чыкпайт эл деген. Чыкканда деген 1000 киши менен чыгып, анан 700 кишиси еще оперлер менен чыкпайт. Чыкканда деген 50 000, 30 000 киши мына Пашиняандай болуп чыгат эчтекен талкалабайт мындай. Вот ошондой чыгыш керек. Сиздин айтып жаткандарыңыз деле тобокелчилик да, өзүңүздүн өмүрүңүз үчүн коркпойсузбу? Мисалы, мен корксом, тиги корксо, бул корксо, өлөбүз ошондар. Коронавирустан өлөбүзбү? Атып кетип өлөбүзбү? Өлөбүз, мындай өлбөгөн адам жок просточи. Но чыкканга туура келди да. Кана саясатчылар ким эмнеге алып келди айтчы. Кана ким эмнеге алып келди? Бүт баарына иш козголушуп, тигинтишип, мынтип асты түрмөдө мындай жүргөндөр, байлар алар эчтеке унчук албайт, ушундай да. Сыңып мырза, Жапыкеев өзүнүн жагдайына жараша сөздөрүн өзгөртө берет деген дагы кеп бар да. Мисалы үчүн Манас жок болгон, Манасты ээрчибегиле деп айткан, кийин Манас бар деп чоң казат кошулуп кетти. Бир проектиде Акылбек Жапаров аябай жакшы киши, укмуш бизнесмен деген кийин кайра башкача айтып калды деп. Сиз мындай конъюнктурага жараша оюңузду өзгөртүп кете бересизби? Жок. Ал мурун болгон. Мурун, бир 2 жыл мурун болгон. 2 жыл мурун болгондо
аякта деген мен Facebook'ta айтылган сөздөр башкача эле да. Бул ыр эмес же жомок эмес. Ыр эмес же жомок эмес. Момундай монтип эле отура берген токтоткулачы дегенде мындай антип мындай ай деп эле отура берген токтоткула мындай иш кылыш керек дегендерди эле айткам. Анан кийин Манас жок деген эмесмин. Бул эпос эмес, жем эмес, бул жок нерсе дегем да мындай уже. Кийин мени каргай беришип, Facebook'тан ушундай каргаш дедим эле. Аягында кой ушу Манасты окуйунчу мындай. Ушу кандай документалдаштуу бир эме материалдар болсо бүт изучать этип атып, анан ошого ишенип мындай эметип, анан Манастын тарыхын эметип, 1000 жыл мурун чоң казат ачылган экен мындай эмне ошого эметип, анан ошол Манасты изучать эткеним үчүн чоң казат чыгып атпайбы? Бул Манастын эрдиги өзү эле туулган эле эрдик эмес да, бул чоң казатты алып келген үчүн эрдик болуп атпайбы? Ошону эле мисалы илгеркилерди эле сууруп чыгып, анан Акылбек Жапаровго эми кандай? Бул да бир 2 жыл мурун болгон, бизде бир жакшы программа бар эле. Бул депутат болуп турганда менин бир досум ошо Акылбек Жапаровго өзү бир аябай канча бир акчага бир эме жаздырган өзүчү. Эме программа жаздырып, анан ошону ошол кишиге защита кылганда, бул доктор экономический наукта ошону защита кылып, анан алда жактырып, давай чогуу иштейбиз, мындай момун жазаса болот экен деген болгон. Анан ошондо он как экономист, грамотный, бүт бар жерден эле мындай үзүп алып атышпайбы мындайчы. Бүт баарын мындай чаптап коюп атышат да, бүт баарын мынтип эле жанагы азыркы технологиялар мененчи. Бул эмес эме мындай деп айтылган сөздөр болгон. Как экономист, грамотный. Ошондон биз эметкенбиз, анан айтак Акылбек Жапаров кандай жакшы болсок деле мурун айтып атпаймынбы кайра? Мындай ой өзгөрүлүп калган жок да, наоборот, мурун кандай жакшы болсом деле Акылбек Жапаров менен көп жолу кофе ичип, мындай экономический нерселер сүйлөшүп отургам. Көп жолу чай ичип, мындай сааттап отурган. Анан ошол кезде жакшы карабай, кийин айтып атам да. Семик мырза, парламенттик шайлоо калыс акыйкат өтөт деп ойлойсузбу? Себеби 2015-жылы парламенттик шайлоодо тизме түзгөндөр, жанакы черный касса дегенди көзөмөлдөгөндөр кайрадан абактан чыга баштады да. Мисалы атын атасак, Шолпур Гайманат бар, Икрам Илмиянов жакында эле чыгып кетти. Ошону чыкканда абдан кызык болду. Бул выборго деп эле чыгарып атат. Выборго бунун авторитети баткенде ушундай авторитет бар киши өзүнүн. Анан бул киши райымды райым кылган ушул Илмияновда. Илмиянов райымды райым кылган Илмиянов. Анан райым своих не бросает. Түрмөдөн болсо да чыгарып алат экен. Выборго мына бир ай калганда чыгарды го, мына окмуш. Мисалы Текебаевди ошол эле айтып атасыздар. Аны азыр камап ичиде болуп турат, бир приговор чыгарып ичиде болуп турат. Ушундай биздечи. Ушундай. Райым каалаган киши камалып кетет экен, мисалы. Каалаган киши чыгып кетет экен. Көрүп атабыз просто. Мен райым менен эчемем жок, мындайчы. Көргөн да эмесмин, но схему-то видим. Весь народ знает. Райым своих не бросает, оказывается. 4-октябрь мына парламенттик шайлоо. Кандай жыйынтык болот деп күтүп жатасыз? Азыр элдин өзүнүн колунда да. Кандай кылам десе, порядочный, мисалы, партияларды тандап кетсе өзүнөн. Тандабаса илгерки эле заман болот, мындан еще хуже болот уже. Могу келаткан олигархический эмелер, партиялар Кыргызстандын өнүгүшүн эч качан болбойт, анткени булар өзүнүн чөнтөгүн ойлой беришет. Болбойт, бияка деген коммерсант келбеш керек, торгаш келбеш керек. Базарком келбеш керек. Ырчылар ырчы болуш керек. Чорчулар чорчу болуш керек. Анан 5-6 ыбыл алып берип коелу, мени 5 депутат 5 эме чакырып атат, анан мен депутат болушум керек, анан болбойт да, некрасиво да. Ырчылар ырчы болсун. Мындай патриот адамдар тандалбай койду кыскасы. Бизде бүт эле бой без правил ким жана
Макгрегор эле ошентип эле жүрүшөт экен да. Эме деп элечи, Хабиб, Мабиб деп эле жүрүшөт экен да. Ошолорду шайлап алганга айтты, эме да дажычы. Семен Мырза, бүгүн келип маек бергениңиз үчүн чоң рахмат. Урматтуу Айтып телеканалынын көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто чоң азат кыймылынын лидерлеринин бири Сыймык Жапыкеев болду. Аны мен Марат Тагаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.